Kırgız'ın yaranları, jigitleri gelip olup yerler. Böyle özendek blogger iyileşken olup Bolğanda özendep gelişti. Yerler qanday haqiqat boldu. Şimdi qaytıldı o. Mına jigit atını tanıştırıp. Men atım Чумоев Нурлан, Өзгөн районунан болом. Biz негизинен Ошто турабыз өзү. Ошто туруп бияка келдик. Келип магазинде эсин сурасак, магазинде эсин немелер чакырып буробуз да чакырат нарак берак деп ал жок экен. Анан биз главный ол жерде просрочный товарлар боюнча бир-эки түшүндүрүү иштерин жүргүздүк өз алдыбызча. Бу жерде жалаң эле Кыргыздын немесин улаш эмес, бу жерде Өзгөн районунда көп улуттуу неме шаар. Бул жерде өзбектин балдары деле сатып жейт, Кыргыздын балдары сатып жейт, уйгурдун балдары, татардын балдары сатып жейт. Ошон үчүн бу жерде жалаң Кыргыз жөнүндө сөз келип келмес, бирок ушул жерде ар бир адам өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, ошол нерсени түшүндүрүп, күтүрүп койсо болот эле. Бирок ошол жерде улуттук кастыкты козгоо берген, мисалы үчүн миңдеген адамдын, 2000 деген адам Ош окуясында канына күнөөкөр болгон ушул Мухаммад Расул Абакчанов өзү побегде жүрөт. Сепаратист Кадыржан Батыровдун жакын үзөңгүлөшү. Ошонун баласы келип, Кыргыз элим дебе деп ушундай сүйлөгөнү миңдеген кыргыздардын канын кайнатып атат. Канын кайнатып атат. Бирок азыр Рамазан айына байланыштуу бардыгы тынч отурат, Кудай сактасын. Эгерде эл көтөрүлүп кете турган болсо, дагы улуттар аралык согуш кете турган болсо, атасы 3000 деген, 4000 деген адамдын канына күнөөкөр болду, эми баласы дагы ошондой күнөөкөр болушун тууган бала. Ошон үчүн мен ошол Мухаммад Расул Абакчановдун баласын, атыңды билбейм мен сенин ким экениңди. Сен мекендештерим дебей туруп, именно Кыргыз элинен эжең бийле баш болуп туруп, Кыргыз элинен бизелеп кетчилик турат. Атак, мына жерде мен деген кыргыз келип отурат. Бу жерде ар бир элдин уулдарынын өзүнүн намысы бар. Ар бирибиз намыстап жашайбыз. Ошон үчүн сен мекендештерим деген сөзүңдү токтотуп, именно Кыргыз элинен кечирим сурайсың. Кечирим сурабасаң, мен сени заставить этем кечирим сурап калган.